Саламатсызбы эжеке, саламатсыздар. Кандайсыз эжеке? Саламатсызбы? Петр Чайковский атындағы искусство мектебіне қош келдіңіз. Рахмат эжеке, рахмат. Кандай кыйналбай атасыздарбы? Десо жакшы. Эски мектеп тептеп, септеп, оңдоп, түзөп. Саламатсыздарбы? 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 Сарайын жеп өкөй. Ағай бізге мындай айтып эле кетип калды го деп ойлоп калганбыз да. Анан чынында сиз аябай шаарыбызга өнүктүрүүнү аябай жүргүзүп жатасыз. Биз аны көрүп жатабыз. Анан сыйлыктануу менен биз аны мындай айта алабыз да, сиз немеңизди, атыңызды. Мындай айтканда негизи эле Ошто эле эмес, Кыргызстанда өзүңүздү жаңазалап атыңызды калтырып келатасыз ага. Сизге терең ыраазычылык, ушундай бизге келип, бизге көңүл буруп, азыр биздин айтылас мектебибиз снос болуп эле 3 этажды здание салып берем деп атасыз. Аябай бардык ата-энелер биргеликте, коллектив, окуучуларыбыз бардыгыбыз сүйүндүк. Сүйүнүп түнү менен уктабай, мен айтайын агай. Сөздүн чындыгы баягы зданияны элестетип чыгып атам деп ойлойм. Алды шын. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу Чайковский атындагы музыкалык мектептин жааматы, урматтуу окуучулар, урматтуу Айнур эжеке. Мен сиздерге эки жакшы жаңылык менен келдим. Өзүңүздөргө белгилүү, мындан бир 10 күн мурда келип, ушу мектептин акыбалы менен таанышып кеткенбиз. Бул сиздердин мектеп 1905-жылы курулган. 1905-жылы курулган. Имаратыңыздарга бир кылым 21 жыл болуптур. Мындайча айтканда 121 жыл болуптур имаратыңыздарга. Имаратыңыздар аябай эски, аварийный. Теги потолокторун көрдүңүзбү? Түшөйүн деп турат. Түшөйүн деп турат. Урматтуу Айнур эжеке, урматтуу мектеп жааматы, сиздерге бир кубанычтуу кабар менен келдим. Сиздердин мектепти биз бюджетке киргиздик. Кудай кааласа, 1 марттан баштап курулуш иштерин баштайбыз. Андан сырткары мына эжекебиз айтты. Ошол мектебиңиздерге өткөндө келгенде да көргөм, подвалыңыздарда эски музыкальный аспаптарыңыз жатат, аябай эскилиги жетиптир. Музыкалык аспаптарга, инструменттерге сатып алганы отдельно 5 миллион сом каражат карап беребиз. Андан сырткары өткөндө сиздерде мектепке келгенде ар бир силердин классыңарга кирип, сабактарыңарга катышып кеткен болчук. Ошондо урматтуу эжекебиз Айжамал эжекебиз комуз чертип, балдарга сабак берип отурган экен. Эжекеге айттым эле, эжеке, ушу мен өзүм атымдан сизге бир комуз белек кылайын деп сөз бердим болчумун. Ошо сөзүмдүн үстүнөн чыгып, эжекебизге комуз ала келдим белем. Уруксат берсеңиздер, ушул комузду тапшырып коеюн. Урматтуу эжеке, ушул кыргыздын баркы, кыргызыбыздын салты болгон, ушу биздин жүрөгүбүз болгон комузубуз колуңуздан түшпөсүн. Биздин апабыз десек болот, эжекебиз десек болот. Самара Токтакунова эжебиздей кыргыздын атак даңкын дүйнө жүзүнө чыгарган Самара эжебиздей асыл, бийик комузчу болуңуз.
Комуз кут болсун, чеги болбосун. Кудай кааласа, имаратыбыз бүтүп, ачылышында мыкты окуучуларга дагы жакшы билектерибиз бар алып келебиз. Анда ошо комуз кут болсун десек, Бүгүн биздин Петр Ильич Чайковский атындагы искусство мектебине биздин шаарыбыздын мэри урматтуу Жеңишбек Шырмаматович келип кетти. Биздин мектепке мына бир айдан ашып калды жаңы жетекчи келген, жаңы директор, профессиональный музыкант, кыякчы, скрипач Айнура Замирбековнанын демилгеси менен ушул биздин мэр келип биздин мектепти жаңы здание куруп берем деп айтып бизди кубандырып кетти. Мен ушул мектепте иштегениме 30 жылга жакындап калды. Мен ушул жердеги театральный класстын жетекчисимин, Жумусова Мадина Кенжебаевна. Эми сөзсүз бул деген сонун көрүнүш, анткени биздин мектептин имараты 1905 жылы салынган. Илгери Россиянын аскерлери келгенде ушул жер аткана болгон экен деп укканбыз. Эми ошону эптеп, бүтөп, сүтөп, чын айтканда наракка барсак полу тешилген, бияка барсак дубалны жарыкка чыккан эптеп жамап иштеп жүргөнбүз. Мен өзү окууну бүтүп келгениме 30 жыл болду. Ошу шаарында 2 эле школа искусств бар. Бир келечек бар. 30 жылдан бери ал баланын саны, элдин саны 2 эсе, 3 эсеге көбөйдү да. Биз мисалы мектебибизде 300 эле бала контингент окута алабыз. Андан ашык окута албайбыз. Бизге деген тиги Наримандан, бизге деген тиги Кеңештен балдар келип окуйм дейт. Ошон үчүн биздин жетекчибизге, мектептин администрациясына, директорубузга, мэрибизге иштерине ийгилик, чоң рахмат. Кыргызстаныбыз өсө берсин, өнүгө берсин. Келечекте Муратбек Бегалиев, Насыр Давлесов, Калым Улдубасановдай улуу композиторлор чыгышына мен тилектешмин. Шаарыбыздын жетекчиси мэрибиз Жеңишбек Шырмаматович биздин Чайковский атындагы балдар искусство мектебине келип, биздин чыккан концертти көрүп кетти. Аябай ыраазы болду. Биздин мугалимдер, окуучулар ойношту. Буюрса биздин мектеп жаңыдан курулган атат. Биздин жетекчибиз Айнура Замирбековнанын кайрылуусу менен Жеңишбек Шырмаматович келип бизге аябай сонун убадаларын берип кетти. Жаңы 3 этаждык здание парковкасы менен керек болсо салып беребиз деп аябай кубандырды. Ошого биздин урматтуу мэрге терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы мугалимдердин, жетекчилердин атынан бар болсун. Ылайым биздин шаарыбыз өнүгө берсин. Ушундай көптөгөн жакшылыктар боло берсин. Чоң рахмат.